Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти пробациянын кардарларына социалдык көмөк алууга, алардын коомго кайрадан кошулуп социалдашуусуна, жаңы укук бузууларга жол бербөөгө багытталган шарттарды түзүп берүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан комплекстүү чаралар жүргүзүлөт. Пробациянын максаты белгиленген мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасын өтөөдөн шарттуу түрдө бошотулган адамдарга көзөмөл жүргүзүп, алардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу. Бүгүн биз Бишкек шаарынын Ленин райондук пробация органынын адистерине кайрылып, жасап жаткан иш-чаралары боюнча маалымат алдык. Правовая основа органа пробации является Конституция Кыргызской Республики, а также Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс о проступках Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, а также иные нормативно-правовые акты других государств, участниками которых является Кыргызская Республика. Пробация органы бул социалдык укуктук институт болгондуктан, көбүнчө социалдаштыруу болгондуктан, кыска мөөнөттөгү курстарга дагы, андан сырткары жумушка орноштуруу боюнча дагы маселелерин ошол пробация боюнча кеңешке алып чыгабыз. Өткөндө эле биз бир кардарыбызга жумушка орноштурдук. Биз ошол Кыргыз Республикасынын баягы социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ишке ашырылды. Бул азыркы учурда азыр иштеп атат. Дагы бизде каттоодо турган аял кишиге дагы кыска мөөнөттөгү курстарга дагы окууга жардам бердик. 2021 жылдын башынан бери Бишкек шаарынын Ленин райондук пробация органы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен биргеликте үй бүлөлүк медицина, аскер комиссариатына, социалдык фонддун адистери, билим берүү, паспортташтыруу жана башка камсыз кылуу иштери боюнча буларга токтолду. За период с января месяца 2021 года Ленинским органом пробации осуществлена социально-правовая помощь 70 лицам, состоящим на учете органа пробации. Эти лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, осуществляется помощь в виде продуктов питания, а также осуществляется помощь в виде восстановления утраченных документов, а также получения документов, которые ни разу не получали документы, паспорта. Это общее количество на сегодняшний день 70 человек, состоящих на учете органа пробации. Ленин райондук пробация органында каттоодо турган кардарларга кандай социалдык жактан, юридикалык жактан, гуманитардык жактан жардам керек болсо, биз ошол пробация боюнча кеңешке алып чыгабыз. Биз ошол акимчилик менен биргеликте пробация кеңешин кварталына бир жолу өткөрүп турабыз. Ошол жакка бардык бизде турган каттоодо турган кардарлардын бардыгын маселелери кандай тиешелүү жардамдар керек болсо, кандай жардамдарга муктаж болсо, биз ошол жакка алып чыгабыз маселесинчи. Мисалы кыла турган болсо, документтерин кабыл алуу үчүн, калыбына келтирүү үчүн, паспортто алып берүү үчүн биз мамлекеттик каттоо кызматына, паспорт столдун өкүлүнө ошол акимчилик тарабынан тапшырмалар берилип, анан кийин иштерди алып барышат. Пробациянын кардарлары жумуш менен камсыз болуу үчүн аларга атайын шарт түзүлгөн. Алар кыска мөөнөттөгү курстарга катталып, ашпозчулук, чет тилдерди үйрөнүү боюнча, автомектептерде айдоочулук күбөлүк алуу максатында мамлекет тарабынан окутулуп келет.